Кыямат күнү адам баласынын амал дептеринде эң көп ката жазылган тилдеги ката жазылат экен. Тилдеги ката жазылат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз чыныгы мусулмандын белгисин айтты. Ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисаниhi ва яди. Чыныгы мусулман ким? Анын тилинен, колунан бардык мусулмандар аман болсо. Тили менен ата-энесин дагы какшатпайт, жаман уф деп дагы айтпайт. Куранда ушуга чейин айтып койгон. Жаман сүйлөгөн ата-энеге тиякта турсун. Вала тaqul lahuma уф. Эсе жана уф. Үшкүрбө ата-энең алдында депчи. Алла субханаху ва таала тилге Куранда ар кандай мына ракурста койгон, ар кандай тип, ар кандай түрү менен бергенде ва qulu lin-nasi husna дейт. Адамдарга силер чырайлуу сөз сүйлөгүлө дейт. Ва qula lahu qawlan layyina. Силер мынакей жумшак сөз сүйлөгүлө деп. Алла субханаху ва таала Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды Фираунга жиберип, идхаба ила Фираун, барекоңор Фираунга баргыла. Не үчүн барышкан? Ал фа иннаху тага, ал чектен ашып кетти. Аша чаап кетти, тоң моюн болуп кетти. Ошо буйруктардын бири ушул эле, даават бергиле, бирок эсиңерде болсун. Ва qula lahu qawlan layyina. Жумшак сүйлөгүлө Фираун. Фираундай өзүн кудайлыкка жар салган бактысыздын эң бактысызы, ошого дагы Муса пайгамбардай улуу пайгамбар, Харун пайгамбардай улуу пайгамбар, бир эмес эки пайгамбарды жиберип, Алла айтат жумшак сүйлө.